Топчу. Кандай жашап жүргөнүңө, кантип жашап жүргөнүнө олуттуу маани бербеген бир адам өмүр жакшы зуулдап өтүп баратканын сезгенде гана кой, башкаларга жакшылык, кайрымдуулук, соопчулук иштерин кылайынчы деп белсенет. Ошентип колунан келген боорукерлик иштерин ар кимге арнап жүрүп бир күнү эми бүгүн кандай жакшылык кылсам деп көчөдө ойлонуп келатканында анын алдында кыбырап басып бараткан кемпирдин топчусу үзүлүп жерге түшүп калат. Ушу кымындай нерсени эми алып берип жүрбөмбү, топчусу толуп аткандыр деп ойлонуп, бирок мойну жар бербей жатса да эмнегедир эңкейип топчуну жерден алып тиги кемпирдин артынан барып анын алаканына салат да ошол бойдон бүгүн кандай жакшы ишти жасар экем деп ойдон чыга албай андан ары жөнөйт. Ушундай ниет менен жашап жүрүп күндөн күн өтүп бул адамдын дагы ичер суусу түгөнөт. Дүйнөдөн тараза сотуна алынчу маалы келгенде таразасынын сол тарабы оорлоп, туура эмес иштер көп болгону үчүн төмөн тартылып калыптыр. Аны көргөн адам аттиң эки дүйнөдө тең жолум болбоду деп кейийт. Аңгыча эле бир периште учуп келип, таразанын оң жагына бир кичинекей топчуну кое калганда жакшылыктын таразасы оорлошуп, жамандыктын ташынан ашып түшөт. Бул көрүнүшкө адам аябай таң калып, ушул кичинекей топчу менин жаман иштеримдин баардыгын жеңип кеткени кандай? Мен канчалык көп соопчулук, кайрымдуулук иштерди жасадым эле, эмнеге анын бири көрүнбөйт дегенде. Ооба, аларды кылганың чын, бирок сен алардын ар бирин жасаганың сайын көкүрөңдө көтөрмөлөп, өзүңчө өйдөсүнүп, жаратканга жакпаган сапатка алдырып жүрдүң. Ошондуктан ал иштериңдин баары жуулуп кетти деген үн угулат. Ал эми бул кибирейген топчунун жайын кандай түшүнсө болот деп сурайт адам. Башка соопчулук иштерди сен акылга гана салып аткарып, жашооңду эсептешүү жүргүзүп тургансың. Ал эми бечара кемпирдин топчусун жерден алуу акылың макул болбосо да, ички сезимиң ошого түрткөн. Адамдын сезими эч качан алдабайт. Кемпирге ал топчу тумардай кызмат кылган кымбат нерсе эле. Сен аны аябай ыраазы кылдың, бирок ошол жакшылыгыңды дароо эсиңе чыгарып коюп, кийин да таптакыр эстебедиң. Сөзсүз эле улуу иштерди жасоо керек эмес. Кичинекей иштерди да кылса болот, бирок улуу сүйүү менен. Терезе Калкутская боорукерликти дүйнөгө жайылтканын айне. Аягы.